Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Жаратқан Аллах Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Жана ең сүйікті елшісі пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға Аллахтың салам жана салаттары болсын. Урматтуу мұсылман бир туугандар, сіздер менен бүгүнкү сабагыбыздын темасы тазалык туурасында. Буга чейинки темаларыбыз бир канча темаларды өттүк. Бүгүнкү иншалла бүгүнкү сабагыбыз ушул тазалык, китабы тахарат. Тазалыктын китабы. Алла Таала кереметтүү Кур'ан Керимде айтат: "Астагфируллах, инналлаха юхиббут тавабина ва юхиббул мутатаххирин." Чындыгында Алла Таала тобо кылуучуларды жана таза болуп жүрүүчүлөрдү сүйөт, жакшы көрөт дейт Алла Таала Кур'ан Керимде. Демек, бул тазалык ар бир адамдын жашоосунда болуш керек болгон зарыл сыпаттардын бирөөсү. Албетте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ат-тахуру шатрул иман. Тазалык бул имандын жарымы деп айткан. Демек, динибиз ислам мына ушундай тазалыктан турат. Ошону менен биргеликте биз дагы бардыгыбыз исламда жашаганыбыздан кийин эмне кылышыбыз керек? Мына ушул тазалыкка өтө катуу көңүл бурушубуз керек, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү мына ушул кыскача баяндамабызда бүгүнкү тазалыктын эң эле биринчи сабагы, мына ушул биринчи сабакта адептери боюнча адамдын мына ушундай чоң зара, кичи зара кылган учурдагы адептери, ошону менен биргеликте мына ушундай зара кыла турган орундар, мына ошолор туурасында кеңири иншалла мына ушундай Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын бир канча хадистерине токтолуп өтөбүз. Анда иншалла мына ушул хадистерден окуп көрө турган болсок, бул хадисте Азирет Абу Хурайра разияллаху анху айтат: "Ан Аби Хурайра разияллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кала." Азирет Абу Хурайра разияллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтты дейт: "Иттакулла айнайн." Эки наалат, лаанат алып келе турган нерседен жана эки каргыш алып келе турган нерседен сактангыла деп Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты. Калу ва малла айнани я Расулуллах. Ошондо сахабалар айтышты: "Алланын элчиси, бул лаанат, каргыш алып келе турган эмнелер? Эки нерсе эмне?" деген учурда Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: "Аллази ятахалла фи туруқин нас ау фи зиллихим." Ал ушундай адамдар дейт, алар ошонун бирөөсү эмне? Элдер баса турган жолго заң зара кылган адамдар деди. Заң зара кылыштык. Экинчиси ау фи зиллихим, же мына ушул экинчи нерсе элдер көлөкөлөй турган жерге, элдер эс алып олтура турган жерге заң зара кылыштык. Бул дагы наалатты, каргышты алып келе турган нерсе деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан мына ушул нерсеге дагы көңүл бура турган нерсе, эгерде биз жашоо тажрыйбабызда мисалы жашоодо көрүп жүрөбүз, көпчүлүк адамдар эс ала турган бактарактар бар, же болбосо жаратылышка чыкканда, тоок оюнуна чыкканда мына ушундай бактарак, көлөкө, мына ушулардын баардыгына адамдар олтура турган жерге эмне кылбаш керек? Заң зара ушатып, алардын каргышыны, алардын ошо жаман дубаларынын келиштигине биз эч качан себеп болбошубуз керек. Ал эми бул экинчиси, биринчиси болсо ятахалла фи туруқин нас. Элдердин жолуна эмне кылган? Мына ушундай өзүнүн кажетін аткарган адам. Албетте жол болгондон кийин жолду дагы эмне кылыш керек? Жолду жолдой кылып, бул коомдук жер, бул жолдо ар бир инсандын акысы бар. Ар бир инсандын мына ошондой өзүнүн рахат менен тынч өзү каалагандай өткөнгө акысы бар. А бирок биз дагы мына ошонун рахатын бузуп, же болбосо ага жаман жит жеткизип, же болбосо жийиркене турган нерселерди сездиргенибиз, бул дагы өзүбүзгө өзүбүз каргышты тилеп алган болуп эсептелебиз. Ошондон урматтуу туугандар, мына ушундай адамдын жеке тазалыгындагы мына ушундай нерселерге катуу көңүл бурушубуз керек. Албетте өзүмдүн ишим эле бүтсө болду, башкалар менен эч кандай бир ишим жок, жатагым жок деген сөз. Бул өзүмчүлдүк, бир гана өзүн ойлогон инсандын сыпаты. Албетте ислам шарияты, ислам динибиз мындай нерседен бизди кайтарат, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ушул эки нерсени алыс болойлу. Эки наалат, каргыш алып келе турган нерсе бул элдердин жолунда зара кылган, же болбосо элдер көлөкөлөй турган жерлерге барып заң зара кылган, өзүнүн кажетін аткарган адам. Мына ушул адамдар дагы эмне болот?
каргышка, наалатка калган адамдар болуп эсептелет. Урматтуу бирдоондар, ошондуктан Кудай Таалам баардыгыбызды мына ушундай жаман сыпаттан, жаман нерседен өзү сактасын. Андан кийинки хадисте, ушул хадисте дагы бекемдеп Хузайф ибн Усайд разияллаху анху айтат: "Анна набия саллаллаху алейхи ва саллям кал". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтты дейт: "Ман азал муслимуна фи турукихим". Кимде-ким элдердин жолдорунда мусулмандарга зыян жеткире турган болсо, ваджабат алейхи лаанатухум. Алардын кылган наалаттары, каргыш дубаларын бардыгы мына ошол адамга жетип турат дейт. Бүгүнкү күндө көрө турган болсок, бул эле эмес, элдердин жолуна заң зара кылып эле эмес, балким мына ушундай элдердин жолуна чыгып алгандар дагы бар. Мисалы көпчүлүк жерде карап көрөбүз, кичинекей адам баса турган жолдор, мисалы тротуарлар, ошолор барып эле бирөөнүн жерине барып жок болуп кеткен. Бул дагы адамдардын каргышына себеп болот. Адамдар ошол жерден басып кетип жатып, жол жоголуп кала турган болсо, эмне дейт? Ошол жерде ошол адамды, жолду ээлеп алган адамды каргап, жаман сөздөрүн айтып, наалат сөздөрдү, каргыш сөздөрдү айтып, мына ошол жолго тийбей эле койсо болмок экен деп, ошол башка жактан өтүп кеткен учурлар дагы кездешип калат, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ушундай нерселерден этият болуш керек. Ман азал муслимуна фи турукихим, ман азал муслимина фи турукихим. Кимде-ким мына ушундай мусулмандардын жолдорунда ошол зыян бере турган болсо, мусулмандарга дейт. Ваджабат алейхи лаанатухум. Элдердин ал адамга лаанаты, каргышы тийиштиги сөзсүз түрдө важип болуп калат. Албетте мындай нерседен сактаныш керек. Урматтуу тууганым, мына ушундай дүйнөдө, ушул дүйнөдө аз гана жашайбыз, бирок ушул аз дүйнөдөгү болбогон нерсе үчүн өзүбүздүн акыретибизди буза турган болсок, болбогон нерсе менен өзүбүздүн акыретибизге өтө чоң зыян алып келе турган болсок, бул биз үчүн өтө ушундай жарашпаган нерсе. Мусулман болгондон кийин, мына ушул кыска дүйнөдө жашагандан кийин ар кандай өзүбүзгө зыян алып келе турган, дүйнөбүзгө дагы, акыретибизге дагы зыян алып келе турган нерселерден алыс болушубуз керек. Андан кийин хадисте айтат, бул хадис ан Абдуллах ибн Язид разияллаху анху анин набия саллаллаху алейхи ва саллям кал. Hazreti Abdullah ibn Yazid radhiyallahu anhu aytат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай риваят кылды дейт. Ла юнқау баулун фи тастин фил байт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты, эч бир үйдө чылапчында, тагарада, тазикте зара кылынбасын деди. Фа иннал малаиката ла тадхулу байтан фихи баулун мунтақаун. Чындыгында периштелер үйдө зара бар үйгө кирбейт деди. Вала табуланна фи мухтасалик. Жана ошондой эле сен өзүңдүн гусул кыла турган, жууна турган жериңе зара кылбагын деп Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты. Демек, мына ушул нерседен дагы сактаныш керек. Алдыдагы хадистерде биз адам баласынын материалдык жактан мына ушундай зыян алып келе турган нерселерди айтып өттүк. Бирок бул хадисте адамдын мына ушундай үй бүлөдөгү берекени кетире турган, мына ушундай үй бүлөгө ырыскы кире турган, ырыскы алып келе турган, шаңдуулукту, шаттуулукту алып келе турган мына ушундай периштелердин кирүүсүнө тоскоол боло турган, бул дагы ушул сыпаттардын бирөөсү. Мына ушундай үйдүн ичинде заң заранын жатыштыгы. Же болбосо өзүбүз жуунган жерге, жуунган ушундай бөлмөдө, душта мына ушундай эмне кылгандык, заң зара кылгандык, бул дагы периштелердин үйгө кирүүсүнө тоскоолдук кылат, урматтуу туугандар. Ошондуктан иншалла мына ушундай нерселерден алыс болойлу. Албетте ар бир нерсенин өзүнүн орду бар. Ошол нерсени өз ордуна койгонго иншалла Кудай Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Андан кийин хадисте дагы бир хадисте мына ушул зара кылуунун орду боюнча Абдуллах ибн Саржис разияллаху анху айтат, Наха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айбала фил жухр. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ар кандай мына ушундай чуңкур жерлерге зара кылгандан тийди дейт. Чуңкур тешик жерлерге. Кала Катада, Азирети Катада рахмахулла айтат, Якалу иннаха масакинул джин. Мына ушул чуңкур жерлер, ар кандай ушундай тешик жерлер, бул джиндердин жашай турган орду. Ошол себептен Пайгамбарыбыз алейхиссалам мына ушул нерседен тийган. Албетте, бирөөнүн дагы жашап жаткан үйүнө сиз барып бузуп салсаңыз, же болбосо башка бир зара кылып салсаңыз, же болбосо ага бир өтө чоң бир зыян келтире турган болсоңуз, анда ошол адам албетте өтө катуу ачуусу келет. Ошондой эле мына ушундай ар кандай чуңкур жерлерде, тешик жерлерде, ушундай ал жерлердеги джиндин, биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн бир аалам бар. Мына ошол джин ааламы деп коет. Алардын үйлөрү мына ушундай жерлер болот. Ошол себептен Пайгамбарыбыз алейхиссалам ушул масакинул джин,
болгондук себептен, жиндер жашаган орун болгондук себептен пайгамбарыбыз алейхиссалам мына ушундай жерлерге дагы заара кылгандан тыйган, урматы бир турган. Анткени бул дагы көзүбүзгө көрбөгөн макулук болсо деле, бирок ага дагы өтө чоң зыян жеткизген болобуз. Ошол себептен пайгамбарыбыз алейхиссалам мына ушул нерсенин адебин бизге дагы көрсөтүп кетип атат. Андан кийинки хадистерде ушундай, албетте ушул хадистерден көргөзмөлөрдөн билинет, ушул заң заара адамдын денесинде болбогону жакшы, адамдын денесине жукпаганы жакшы. Албетте мына ушундай болгондон кийин, албетте сөзсүз түрдө жеке дааратканага киргенде, башка болгон учурларда эмне болуш керек? Тазалыкты сөзсүз түрдө сакташыбыз керек. Ушуга көргөзмө берген хадистердин бирөөсүндө мына ушундай заң заарадан сактанбаган адам, кийимини сактабаган адам, дайыма мына ушундай заң заара менен нажасатта жүрө берген адамдын жада калса акыретине дагы өтө чоң зыян келтире турганы мына ушул хадистен баяндалып атат. Ал хадис төмөнкүчө баяндалат. Азирет Ибн Аббас радhiyallahu anhu айтат: "Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтты" дейт. "Аммату азабил кабри минал баул." Кабыр азабынын көпчүлүгү дейт, бул мына ушундай заарадан сактанбагандык себептен болот дейт. Фастанзиху минал баул, мына ушул заарадан сактангыла деп пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты. Азыркы учурда көпчүлүгүбүз тажрыйба түрүндө көрүп жүрсөк, көпчүлүк адамдар, көпчүлүк эркек кишилер көбүнчө мына ушундай турган абалда заң заара кылат. Мына ошол заң заарасы кайра эле үстүнө чачырайт. Ушул чачыргандан кийин ошол кийим нажасат болот, намазга дагы жарабай калат. Ал кийим мына ушундай жаман, хир, нажас кийим болуп калат. Мына ушундай нажасат болгон себептен ал эми шариятыбыз нажасаттан алыспагыла деп мына ошол нерсени буйруйт. Ал эми бирок ошол нерседен билип туруп дагы адам баласы сактанбай жүрө бере турган болсо, адамдын мына ушул дүйнөдө дагы анын жашоосунун берекесин кетирип коюшу мүмкүн. Ал эми кабырга барганда мына ушундай өтө чоң азапка дуушар болуп калышы мүмкүн. Негизи бул хадистин негизи себептери кандай? Бул хадис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде сахабалары менен бир кабырдын жанынан өтүп калды. Эки кабырдын жанынан өтүп калды. Ал эки кабырдын бирөөсүндө эки кабырда ошол экөөсү тең азапка дуушар болуп жаткан болчу. Азап болуп жатат эле. Ошондо пайгамбарыбыз алейхиссалам эмне деп айтты? Ошол биринчиси бир чырпыкты алды дагы, ным чырпыкты алып туруп, экөөнү экиге сындырып, эки кабырдын үстүнө сайып коюп, мына ушул кургаганга чейин дагы мына ушул жок дегенде таспих айтып, мына ушунун соогу ушул кабырдагы азапталып жаткан адамдарга жетип турушу мүмкүн, жетип турат деп пайгамбарыбыз алейхиссалам ошентип кетти. Андан сурашты: "Эмне себептен буларга азап болуп жатат?" дегенде пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: "Бирөөсү мына ушундай элдердин ортосунда чагымчылдык кылат эле. Ага сөз ташып, буга сөз ташып, анын сөзүн буга, мунун сөзүн ага ташып, мына ошентип элдерди уруштуруп, эмне кылат эле? Ушакчы болуп, чагымчылдык кылып, мына ошентип өмүрүн өткөзгөн эле. Ошол себептен бул адам дагы ошол эл сөз ташыгандык себептен, чагымчылдык, ушакчылык кылгандык себептен азапка кабылып калып жатат" деп пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты. Экинчиси кандай дегенде, экинчиси мына ушундай, бул заң заарадан сактанбаган адам эле. Заң заарадан сактанбагандык себептен мына ушул адамдын дагы эмне болуп жатат? Кабырда азап болуп жаткандыгын пайгамбарыбыз алейхиссалам маалымдайт. Ошол себептен ушул хадистин аягында дагы баяндайт: "Истанзиху минал баул." Мына ушундай заарадан сактангыла. Фа инна азабал кабр мин. Чындыгында кабыр азабынын көпчүлүгү мына ушундай заарадан сактанбагандык себептен болот деп пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат. Ошондуктан ар бир учурда мына ушул тазалыкка бекем болушубуз керек. Андан кийинки хадисте мына ушундай тазалыктын эң туу чокусу болгон, жана ошондой эле адам менен болгон адамдын аврат маселелерин билдирген ушундай бир хадис бар. Ал хадисти Жабир ибн Абдуллах радhiyallahu anhu мындай риваят кылат. Жабир ибн Абдуллах радhiyallahu anhu ан-Наби саллаллаху алейхи ва саллям кала. Азирет Жабир ибн Абдуллах радhiyallahu anhu айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтты дейт. Кала: "Ман кана юмину биллахи вал яумил ахир." Кимде ким Аллага ишенсе, жана кыямат күнүнө ишене турган болсо, фала ядхулул хаммама илля бимисарин. Ал мончого кирген учурда бир гана изар кийип, мына ушундай авратын жаап, анан кийин кирсин деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты.
Аман кана юъмину биллахи вал яумил ахир, кимде ким Аллаға ишенсе, жана кыямат күнүнө ишене турган болса, фала юдхил халилатаху ал-хаммама, анда өзүнүн аялыны жалпы мончого киргизбесин деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушинтип айтты, урматтуу бир тууганым. Демек, мына ушул жерде билсе болот, адам баласы өзүнүн жеке тазалыгында заң зара кылган учурда, башка учурда, жуунган учурда, гусул алган учурда эмне кылыш керек экен? Албетте, адамдар менен аралашпастан, балким мына ушундай өзүнүн авратын жаап, мына ушундай шариаттын чегинде болуш керек экен, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан иншалла ар бирибиз мына ошо мончого кирген учурда, башка болгон учурда эч кайсы бир изарсыз кирип кетпесин, балким эмне кылыш керек? Мына ушундай шариатка ылай келе турган мончолорго барып, мына ошол жакта изар менен мончого түшкөн эң жакшы болуп эсептелет, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ушундай шариаттын чегиндагы сакташыбыз керек. Андан кийин хадисте айтат: "Иннаха сатуфтаху лакум ардул ажам." Чындыгында дейт, Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтып атат, жакында дейт силерге ажам өлкөлөрүнөн элдердин ушу жерлер силер үчүн ачылат дейт. Васатажидуна фиха буютан юкалу лаха ал-хаммамат. Силер ошол жерге барсаңар, анда ушундай бир үйлөрдү табасыңар дейт. Ал үйлөрдү ушундай мончолор деп атап коюшат дейт. Фала ядхуланнаха ар-риджал илля бил узр. Ошол мончолорго барганыңарда дейт, эмне кылгыла? Эркектер киргенде бир гана изар менен гана кирсин дейт. Бир гана изар менен ушуну өзүнүн жапкычы менен авратын жаап алып туруп, андан кийин гана мончого кирсин. Вамнаухан нисаа, силер аялдарыңарды мына ушул мончого баргандан тыйгыла, мончого алып барбагыла. Илля маридатун ау нуфасаан, бирок бир гана оору болуп, же болбосом төрөт канында болуп туруп, мына ушундай бир себептер болуп кала турган болсо, мына ошондо гана силер эмне кылыла, аларды алып барсаңар болот деп Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтып жатат. Демек, мына ушундай ар бир жердин өзүнүн эрежеси бар. Ошо эрежени дагы эгерде шариатка ылайык сактай турган болсок, иншалла биздин дүйнөбүзгө дагы өтө чоң пайда, акыретибизге дагы мына ушундай өтө чоң пайдалар тийгизет. Ошондуктан иншалла Кудай Таалам бардыгыбызга мына ушундай жакшы амалдарды кылганга, тазалыкты сактаганга, мына ушундай тазалыктын дагы ар бирин өз ордуна кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Дагы бир хадисте айтат, Азирти Али ибн Аби Талиб разияллаху анху Ан-Наби саллаллаху алейхи вассалам кал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтты дейт: "Ла тадхулул малаикату байтан фихи суратун вала калбун вала жунубун." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Үйдө сүрөт бар үйгө, вала калб, жана ит бар үйгө, жана жунуп адам жүргөн үйгө периштелер кирбейт" деди. Үйдө сүрөт бар, ит бар, жана жунуп адам бар боло турган болсо, периштелер кирбейт. Азыркы күндө карап көрө турган болсок, мына ушундай жунуп абалда жүргөн адамдар, 2-3 күндөп, 4-5 күндөп жүргөн адамдар өтө көп. Мына ушундай адамдар өздөрүнө ушундай сабак алыш керек, урматтуу туугандар. Албетте андай адамдардын үйүнө периште кирбейт эч качан. Ошол себептен үйүмө периште кирсин, үйүмдүн абырасы жакшы болсун, жашоом берекелүү болсун, тынч болсун, уруш, жанжал болбосун дей турган болсок, анда эмне кылыш керек? Эгерде жунуп болуп кала турган болсок, дароо гусул алыш керек. Дароо гусул алып, мына ошол өзүнүн тазалыкты сөзсүз түрдө сакташ керек. Албетте бул шариятыбыз ушундай таза болуп жүргөнүндү каалайт. Адам баласы жумалап, айлап жуунбай жүрүштүктү бул шариятыбыз эмне кылат? Бул нерседен тыят. Балким мына ушундай жунуп болуп калган учурда, же болсо жууна турган учур келип калган учурда, аны сөзсүз түрдө жуунуп, адам баласыны таза болуп жүргөнгө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйруйт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, жараткан Аллахым баарыбызга мына ушундай таза болгонго, ар бир нерсенин тазалыгын өз ордуна койгонго мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дa'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.